Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү актуалдуу жаңылыктарыбыз менен таанышыңыздар. Видеонун алдында колду басып, сөз түрдө подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочунда басып коюңуздар. Январь айынын соңунда Лебединовкадагы номер 1 мектеп гимназиясында мугалим менен 8-класстын окуучусу ортосунда уруш чыгып, анын видеосу социалдык тармактарга тарап кеткен. Ошондон кийин аталган мектепте окуган окуучулардын ата-энелери тарых мугалимин мектептен чыгаруу боюнча мектеп администрациясына кайрылышкан. Бирок тарых мугалими өз эрки менен эле арыз жазып кеткендиги белгилүү болгон. Ал эми мугалим менен окуучунун ортосунда пикир келишпестик, окуучу баланын тарых мугалимин сөгүп салгандан улам келип чыккандыгы белгилүү болгон. Коомдук ишмер Элнура Кулуева бул боюнча билдирүү кылып, Лебединовкадагы номер 1 мектепте окуучудан сөгүү уккан тарых сабагынын мугалими боюнча иликтөө улантып жатат. Маалымат иретинде айтып кое турган факт бар. 8 февраль күнү да аталган мектепте баягы мугалимди сөккөн окуучулар биология сабагынан берген мугалимди да сөгүп шылыңдашкан. Эч нерсе кыла албайсыңар деп мугалимди ыйлатышкан. Урматтуу министр, аталган мектептеги мугалимдерди коргоп калышыңыз керек деп эсептейм. Орус тил мугалими бул класска сабак берүүдөн баш тарткан учурлар бар экен. Бул жерде мугалимдердин этикасы деген маселе эмес экени көрүнүп турат. Тарых сабагынан берген мугалимди иштен кетирдик, эми калганыңарды да сөгүп мазактайбыз деген тентек окуучулардын амбициялары башталган окшойт. 4 ата-эненин эле үнүн уга бербей, 24 ата-эненин кайрылуусуна көңүл бура турган жердесиңер. Алар тарых мугалимин кайра ишке кайтып келүүсү боюнча кайрылуу кылышкан, дейт Элнура Кулуева.